балдар, маанайыңар жакшыбы? Өнөрүң болсо өргө чап, кор кылбай асыл жанды бак демекчи. Бүгүн биз силер менен аралыктан окууну баштайбыз. Быйылкы санарип жылына карата алтын эрежелерди биз силер менен түзүп алабыз. Сабакта активдүү, намыстуу, акылдуу, реалдуу, ийкемдүү, патриот болууга умтулабыз. Сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе бүгүн бизде көркөм өнөр сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы түстөр дүйнөсүндө. Сабактын максаты көркөм каражаттардын касиеттерин, алар менен иштөөнүн жолдорун өздөштүрөсүңөр. Гүлдөрдү чыгармачылык менен даярдоого, жасалга алууга калыптанасыңар. Майрамдык маанайды билдирген түстөрдүн түрдүү формаларынын негизинде гүлдөрдү жасоону үйрөнөсүңөр. Сабактын көрсөткүчтөрү: көркөм каражаттардын касиеттерин, алар менен иштөөнүн жолдорун өздөштүрө аласыңар. Гүлдөрдү чыгармачылык менен жасалга алууга калыптанасыңар. Майрамдык маанайды билдирген түстөрдүн түрдүү формаларынын негизинде гүлдөрдү жасоону үйрөнөсүңөр. Темага конт коюп уккула. Гүлдөр бул биздин жашообуздагы сүйүктүү жандоочубуз. Алар биздин жашообузду кооздоп, жагымдуу маанай тартуулап турат. Гүлдөр бул жашоо менен сулуулуктун белгиси. Аты эле алар жаныбызда жок болсо да, төмөнкү материалдардын жардамы менен биз өзүбүзгө гүл жасап, маанайыбызга маанай кошуп алсак болот. Ал үчүн бизге аппликация, кайчы, желим, таякча керек. Алгач жөнөкөй барактан гүлдүн желекчелеринин формасында бир нече үлгү кесебиз. Ичке түстүү кагазды үлгүнүн туурасынан бир аз жазыраак кылып, кыяк түрүндө бир нече катар бүктөйбүз. Даярдаган бүктөмөнүн үстүнө даярдалган үлгү желекчени коюп, кайчы менен кесебиз. Ичке таякчаларды алып, анын учуна желекчелердин желим менен чаптайбыз. Жалбырактардын жашыл түстөгү калың кагаздан кесип алабыз. Гүлдүн сабагына жука жашыл кагазды ороп, учтарын жанып кетпегидей бекитебиз. Мына балдар, сабагыбыз да аягына келип жетти. Гүлдүн жасоо элементтерин эстеп калдыңарбы? Гүлдү жасоо кыйын болгон жокпу? Анда эмесе балдар, силерге тапшырма. Үйдөн өзүңөр апаңарга арнап гүл жасагыла. Жасап, мага сүрөткө тартып WhatsApp'тан жибергиле. Саламатта калгыла балдар.